ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Сиз Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк кант диабети жана диабеттик көз оорулар күнү катары белгиленет. Бул күн дүйнө жүзүндө кант диабети менен байланышкан көйгөйлөргө, анын ичинде диабеттик ретинопатияга көңүл буруу үчүн белгиленип келет. Биз бүгүн бул оору тууралуу кененирээк билиш үчүн дарыгер офтальмолог Азиз Юлдашевди чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Кош болдук. Алгач диабеттик ретинопатия деген эмне оору экенин түшүндүрө кетсеңиз. Кант диабетинин ретинопатиясы деп атасак туура болот окшойт деп ойлойм. Кант диабетинин ретинопатиясы бул негизи кант диабетинен келип чыккан бир көйгөй деп эсептейбиз. Көзгө болгон терс таасири. Бул жерде эми негизги ошо кандагы канттын сахар крови да анализинде көлөмү көтөрүлүп кетип, анан бир канча терс таасирлерге алып келгенден көзүнүн көрүүсү начарлагандыгынан эми бул диагностика учурунда билинет көбүнчө. Диагностика кылып, анан томографияга тартып, же болбосо көздүн түпкү тамырларын көрүп чыкканыбызда ошол кант диабетинин именно тамырга, кан тамырларга берген зыяны тамырды ичинен, болбосо көздүн ичине кан куюлуу менен көбүнчө кездешет, же болбосо торчо, ошо сетчатка дегенибиз, торчонун калындыгы шишип кетүүсү, же болбосо ошол жакта киста деп шишик болуп шишип калуу менен кездешет дагы. Көрүүсү начарлап, же алыс көрүүсү бүдөмүк же болбосо кыйшык көрүп баштайт. Бул нерселер көбүнчө кант диабетинин баштапкы этапта, же болбосо биринчи бир канча жылында билинбеши мүмкүн. Бир канча жылдан кийин ортого келип чыгышы мүмкүн. Же болбосо мындайча айтканда осложнение сахар крови, кандын көтөрүлүп кетүүсү, давлениянын көтөрүлүп кетүүсү менен болгон учурларда кан куюлуп, анан торчо үзүлүп кеткенде, көрүүсү уже начарлап, жабылып калган учурларда көбүнчө бейтаптар кайрылат. Эми муну биз осложнение катары эсептейбиз, мындайча айтканда. Демек, баардык кант диабети менен ооруган бейтаптарда бул ошо кант диабетинин ретинопатиясы кездеши ыктымалдуулугу жогору болот. Ооба, көбүндө, эми көбүндө дегенде белгилүү бир статистикабыз жок тилекке каршы. Дүйнөлүк статистиканы алганда, кант диабети менен ооругандардын 50%-дан жогорусунда бул кездешет. Анан кездешкенде дагы ар кандай түрдө. Кээ бир адамдардыкы башта айткандай эле кан куюлуу менен, же болбосо ошо көздүн тамырчалары жарылып, микрокровоизлияние деп коебуз. Кичинекей канталашып, кан уюлуп калган учурлар кездешет. И жана айткандай эле торчону шишип кетүүсү. Эң оор көйгөй катары эсептелинген ал торчонун үзүлүп кетүүсү, отстойка сетчатки. Ал жакта уже мындай бир чоңураак операцияларга чейин барганга туура келет. Демек, бул кант диабети менен ооруган бейтап ошол оорудан улам татаалдашуулар болгондо гана көзгө алып келет, Көздө көрүүсү начарлашынан башталып, эми ошо менен жалып ошондой болуп келет, даттанып келет. Анан ал жерде изилдеп келгенде ошо көздүн томографиясын, көздүн фундус камерасын деп коебуз, фундус фото деп коебуз, сүрөткө тартканда, же болбосо көздүн чечекей караекти чоңойтуп туруп, чечекейдин түбүн, арты жагын көргөнүбүздө ошол белгилер чыгат. Анан кийин аны уже текшерип, детально текшергенден кийин анан бир диагноз, ошо кант диабетинин ретинопатиясынын стадиялары менен, даражалары менен коюлат. Андан кийин леченияга алынат. Булар эми дарылануусу өмүр бою деп эсептелинет. Эми кант диабети өмүр бою кант диабети менен дарыланып келгендиктен көзгө болгон
терс таасири дагы өмүр бою ушу бейтап менен бирге болот да, мындайча айтканда. Эми убагында ал табылып, анын убагында бир дарылоосу, туура дарылоосу башталса, алдын алып калса болот. Мындай осложненияга кетирбей, такыр эле сокур болуп калганга чейин алып барбай, 6 айда көзөмөлдөө болуп, канттын тамырдагы ошо сахарын крови да төмөн кармап, биз негизи 8ден төмөн кармагыз деп сунуштайбыз. В кавычках требуем дейбиз го, мындай суранабыз 8ден төмөн кармап жүрүшүн бейтаптын. И улам 6 ай сайын томография тартып туруу, көздүн томографиясы өзгөчө, ошону тартып туруусун албетте мындай талап кылабыз, мындайча айтканда. Ошонун жыйынтыгында анан бир динамикалык өзгөрүүлөрдү байкап турсак болот. Демек, бул бейтаптар жана диета кармап, жана жашоо образы, дары-дармектер бул ретинопатиянын алдын алуу жолу катары сактап турат деп айтсак. Эми диабетте бул жерде көбүнчө кан диабетинде дейли, диета кармабагандыктан, анын мындай организмге берген тамактардан келип аткан зыянынын сахар кан көтөрүлүп атпайбы кандагы, анын осложнениясы жүрөккө, көзгө, почкага берип атат да, мындайча айтканда, бөйрөктөргө. Эми диета кармаш ал сөзсүз, анан эндокринолог дарыгердин көзөмөлүндө болуусу ал сөзсүз. Азыр эми жергиликтүү мындай периферияда десек деле, же болбосо дагы шаарларда деле үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, ошолор көбүнчө көзөмөлдөйт. Андан кийин уже конкреттүү түрдө бир сахарный диабет диагнозу коюлуп, кан диабет диагнозу коюлуп, анан эндокринологдун узкий специалисттин да анын көзөмөлүнө өтсө, ал уже мындай комплекстик леченияга, дарыланууга алынат. Офтальмолог, ошо көз доктор кошулат, кардиологдор, нефрологдор кошулат ортого. Мындай осложнениясы жок болсо, мындай жеңил түрдө өтүп атса, анда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда да көзөмөлдө болуусу шарт. Бул жерде башка эсепке алуучу нерселер, мындайча сопутствующая патология деп коебуз. Эми мындай жанын башка бир оорулуулардын терс таасири, ошол эле кан басымынын көтөрүлүп кетүүсү, бөйрөктөрдүн иши, мындай функциясынын төмөндөп кетүүсү, же болбосо ал бузулуулардан келип чыгып аткан көзгө эми кан тамыр аркылуу көзгө дагым берген басымдын күчөп кетүүсү, ал деле барып кан куюлууга алып келет. Почечное давлениянын эсебинен деп коебуз. Эми ал деле нефрологдун көзөмөлүндөгү бир учур. Ага да барып туруш керек болот. Эндокринолог, көз доктор, ошо комплекстик бир леченияда болот. Негизи ушул жарандар өздөрү алгачкы кайсы белгилерден мындай тааныса болот, кандай өзгөрүүлөр болуп атканына көңүл буруш керек? Көз жагынан сурап атсаңыз, көз жагынан эми көбүнчө алыстагы предметти, же болбосо алыстан бирөө келип атса таанып айтам деп айтып калышат. Анан эми алыска көрүүсү начарлайт, ал сөзсүз. Түз турган сызыктар болсун, же болбосо бир түз турган бир объектти көрүп атсак, кыйшык көрүнүп баштайт. Же болбосо определенный бир объект, мындай түз турган картинанын бир канча жерлери көрүнбөй калат. Карайып, же болбосо бозоруп, искажение деп коебуз, мындай тунук болбой калат, боз көрүнүп калат. Эми өтүшүп кеткен учурларында такыр эле 1-2 метрден ары эчтекени көрбөй келгендер көп. Мисалы, башка көзү оорусу, же болбосо көзүнүн тегеректеринин оорусу, башка айтканда башына чейин оорутуп бериши мүмкүн мындай учурларда. Эми алар комплексный обследованиядан кийин чечилет да, мына билинет. Эң башкы этапта ошол алыскы көрүүсү начарлайт, ошондон башталат көбүнчө. Ошо текшерүүдө азыр бул диагнозду коюуда кайсы ыкмалар колдонулат? Эң биринчи этапта стандарт катары көздүн көрүүсү текшерилет. Андан кийин томография, көздүн томографиясы
көздүн ички ошо торчону дедик, сетчатка фунтус фото деген аппарат бар. Ошо көздүн 360 градуска сүрөккө тартып чыгат мындайча айтканда. Ал жерде прям детально бүт тамырлар көрүнүп турат. Циклоскопия деген методика бар. Ал деле өзү көз доктору өзү өткөрөт аны. Ушинтип бир канча обследование өткөрүлгөндөн кийин көздүн ички басымы да ченелет, давление, внутриглазное давление дейбиз. Андан кийин бир тиянакка келет дагы. Диагноз коюлгандан кийин дарылануу планы түзүлөт. Башкы этапта жөнөкөй динамикалык наблюдение, же болбосо 3 айда 6 айда бир көзөмөлдөө болот. Осложнение берип жаткан болсо, көзүнө кан куюлуу же ошондой шишиктер, кисталар болуп, там сетчатка ошо торчосу шишип бараткан болсо, ордунан үзүлүп бараткан болсо, анда көздүн ичине уколдор сунушталат. Бул уже операционныйда жасалчу ыкмалар. Эми эң өтүшүп кеткен учурларында кан куюлуп, сетчатка ошо торчого жабышып, торчо ордунан үзүлүп, отслойка деп айтабыз. Отслойка сетчатка берген учурларда же болбосо эперитинальная мембрана дейбиз, ушундай бир пленка өсүп калат торчонун үстүнөн. Кошумча дагы бир пленка өсүп калгандыгынан көрүүсү тоскоол болот көрүүсүнө. Аны алып салуу ыкмасы операция болот. Ал деле витреоретинальный хирургия деп аталат. Эми ал эң мындай акыркы этаптагы эң бир чоң операциялар, кымбат, тилекке каршы өтө кымбат операцияларга кирет. Ал жерде максат эми көздүн ошол этаптагы көрүүсүн сактап калуу эсептелинет. Мурдагыдай 50%, 100% көрүүсүн кайра калыбына келишине гарантия жок болуп калат. Ошол операциялардын баардыгы Кыргызстанда жасалат, Ооба, жасалат. Бирок азыркы учурда бул операциялар ошол эле уколдор, көздүн ичине жасалып аткан дарылар дейли, баардыгы менчик клиникаларда. Мамлекеттик мекемелерге эми буюрса ал проекттер иштелип атат. Ишке ашып калса, мындай толуктуу ишке ашып калса, Улуттук госпиталь биздин мамлекеттик эң чоң бейтапканада жана Ош облустук ооруканасында. Ошо эки эң чоң ооруканаларда бул биринчилерден болуп ишке ашып жүргүзүлөт деген ойдобуз. Бул жерде биринчиден заманбап жабдыктар, анан ошонун эле жанында адистердин жетиштүүлүгү болуп атат да. Эми буюрса жакынкы араларда бул нерселер чечилет деген ойдобуз. Жабдыктарды алып келип атышат, бар буюрса. Эми адистер ошону врач хирургтар, микрохирургия деп бекерге айтылбайт. Ал жерде өтө бир кыйын учурлары бар. Расходу болгон мындай материалдары көп талап кылынган учурлары бар. Ошолорду орду толукталса, анан бул операциялар жүргүзүлүп баштайт өзүбүздө, мамлекеттик мекемелерде. Менчик мекемелерде болсо, өзүбүздүн жергиликтүү врачтардан 2-3 доктор жасап калды. Калгандар сырттан келген адистер, көбүнчө Турциядан келген врачтар жасап атат. Ошо жана операция боюнча айтып атсаңыз, негизи канча бети менен ооруган бейтаптар, сиз айткандай, андан сырткары дагы кошумча оорулары бар болуп, мисалы бөйрөк, ошол эле кан басым, булар дагы операциянын болуш же болбошуна таасирин тийгизет да турабы? Ооба, көзгө болуп аткан тест таасиринен улам кан басым көтөрүлүп кетсе, укол сала албайсыз көзүнө, же операцияга ала албайсыз. Почка, эми бөйрөк жактан, бөйрөктөгү басым күчөп кетсе деле ошондой. Эми ал басым күчөгөн сайын көзгө салынган ийненин, то есть дарынын таасири азайып кетет. Мындайча айтканда, эффект болбой калышы мүмкүн. Же болбосо такыр эле терс таасир берип коюшу мүмкүн. Терс таасир дегенде көздүн ичиндеги басым ого беттер күчөп кетиши мүмкүн да. Ал кошумча ичине киргизилген дарынын эсебинен басым күчөп кетсе, көздүн ичиндеги басым күчөгөнүн эсебинен глаукома деп коебуз, вторичная глаукома. Бул деле осложнение берип, түпкү мээ менен байланган нервти эзип коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда, атрофия, то есть кургап калышы мүмкүн. Анда көрүүсү такыр эле кетип калат, сокуруп калат анда. Эми андайдан Кудай сактасын дейли. Биз ошон үчүн алдын ала бул нерселерди, кан басымы болсун, бөйрөктөгү басым болсун, көбүнчө кан тебет
менен ооругандардын эми көбүнчө дебейин, алардын арасында дейли гемодиализде болгондор бар. Ошолорго көбүнчө бул тиешелүү маселе. Бейтаптардын арасында диализ алып атканы болсо, сөзсүз уколдон 1 күн мурун гемодиализге барып, бир курсун алат дагы, ошо диализин алып келет дагы, аны эртеси күнү гана алынат, же уколго, же операцияга. Укол алган, операция болгон күндөрү гемодиализге кайрадан алынбайт. Андан кийинки күнү алынат да. Ошондойлор мындай требование дейбиз го. Анан кан басымы жогорулап турган болсо, сөзсүз аны түшүрүп, нормада кармап, анан кийин бул операциялар же уколдор сунушталынат. Пайдасы болсун деген ниетте да. Операциядан кийин дагы бул бейтаптар өздөрү атайын бир эрежелер сактап, өзүнүн бир дарылоо ыкмаларын алып туруш керек болобу? Ооба, сөзсүз. Даже ошол эле уколдон кийин, мисалы ал уколдор 1 айда бир жолу салынат да көздүн ичине. Уколдон кийин деле алдыга эңкеүү, көзүн ушалабай, оор жумуш кылбай, мисалы баш оорупса, кан басымын ченетип, аны түшүрүп, сөзсүз инсулин алып аткан болсо, инсулиндин убагында салып, дары ичип аткан болсо, дарылардын режимдерин бузбай, өз убагында аткарыш керек. Көзгө болгон тиешелүү маселеси ал жерде уколдон кийин тамчылатуу, антибиотик тамчылар берилет. Воспаление күчөп кетпесин, воспаление болуп кетпесин, көзүнө кайра осложнение болбосун деп антибиотик тамчыларды 1 апта ичинде колдонуу сунушталынат. Операция болгон бейтаптарда болсо, ал жерде бир канча өзгөчөлүктөр бар. Көздүн ичине силикон куюлган бейтаптарда башын ылдый кылып эңкейип жатууга туура келип калат. Бир канча жума, 1-2 жума, 3-4 жума башын эңкейип, отурганда да эңкейип отурат, жатканда дагы алды менен жатат. Башка эми андай бейтаптар негизи өзүн аябай жакшы карап, мындай давлениясы көтөрүлбөй, сахары көтөрүлбөй, стресс болбой, убагында дарыларын ичип жүрүүсү бул биринчи требованиянын бирөөсү да. Бизде ушундай диагнозду укканда, көзүнүн көрүүсү начарлап атканда, ансыз да өзү мындай диабет менен ооруп турган адамдар мындай үмүтсүздүккө түшүп, балким андан ары дарылоону чечпей дагы коюшу мүмкүнбү? Негизи ушу дарылоо болбосо мындай кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Эми бул жерде эчтеке кылбай койсо, кайдыгерлик кылып таштап койсо, эң аягында сокур болуп калат да. Көз маселеси боюнча болуп атса да. Эми кан диабетинде башка жактарда болгондугу үчүн, ооба, бир жагын дарыласа экинчисин жетишпей калып, көз жагын дарылап аткан учурда жүрөк жагы же бөйрөк жактарына дагы параллельно дарылап кетиш керек болот. Көз жагына келгенде такыр эле таштап койсо, бир жагына көңүл буруп, жүрөк менен бөйрөк менен жүрө берсе, же башка бир буту жагынан дагы көйгөй болгон учурлар болот. Алар менен жүрүп калып көзү калып кетсе, эми эң аягында жана кан куюлган учуру торчон үзүлүп кеткенден кийин уже кара занавес деп коебуз, ошону пардага окшоп жабылып калат дагы, көрүүсү такыр эле кетет. Эми өзү туруп басканга дагы болбой калат да. Ошого чейин жетет. Бирөө жетелеп калганга чейин барып калат. Ошону алдын алуу максатында тиги уколдордун алдын башын унутуп калдык окшойт, же айтылбай калдык окшойт, лазер методу бар. Лазер ыкмасы да өтө маанилүү. Бул торчонун убагында торчодогу тамырлардын тегеректерин лазерлеп коюу. Аргон лазер менен, буну панретинальный лазер коагуляция деп коебуз. Ал дагы өтө маанилүү, анткени аны жасабай койсок, бул кийинки осложнение, ошо кровоизлияние, көзгө кан куюлууларга алып келет. Если панретинальный лазер коагуляция, ошо лазерлер убагында жасалып калса, бул профилактика үчүн, алдын алуу максатына жасалыш керек. Алар деле убагында дегенде, эми буну адистер, көз докторлор именно лазер менен алектенгендер жасап, мындай аны бир канча этап менен жасаш керек дагы, натыйжалуу болсо, осложненияны алдын алып калса болот ошо менен дагы. Даже уколго чейин жеткирбеген учурлар бар, лазер менен бүтүрүп койгон учурлар бар. Сөзсүз ошолорду аткарыш керек болот. Демек, мындай бейтаптар негизи өздөрүн демек өтө сактап, сак болуп жүрүш керек. Анан операция болгондон кийин дагы атайын эрежелерди дайыма мындай талап кылынат. Сактап туруш керек. Ооба, сөзсүз алар сактабаса, айтпайбызбы, өмүр бою бул менен жашайт. Анан бул режимди сактабай,
анан көзөмөлгө барбай коюп кайдыгеле кылып таштап койсо эң аягында отуруп калат, мындайча айтканда сокур болуп калат да, көрбөй калат. Анан кайра ачылуу деген маселе жок да. Жасасаңыз деле, операция кылсаңыз деле көрүүсү ачылбашы мүмкүн. Анткени түпкү тамырга зыян тийген болсо, мээ менен байланган тамырга залакасы тийип, ал тамыр кургап калган болсо, кайра жандандыра албайсыз. Негизи кант диабети менен ооруган бейтаптардын саны жылдан жылга өсүп атканын негизи адистер айтып отурушпайбы? Анан демек көздүн ретинопатиясынын дагы статистикасы ушундай байкалып атабы? Кимдер көбүрөөк кездешип атышат, кайсыл түрүндө, мындай өзүңүздүн жеке байкоолоруңузда кандай болот? Негизи бул жерде кант диабетинде эки эле типти алабыз. Биринчи тип, экинчи тип деп бөлүнөт да. Кант диабетинин ретинопатиясы эң көп бизде, мисалы өзүм жеке менин практикамда кездешкени экинчи типтерде көбүнчө кездешкендер болсо, алар эми көбү жашы улайгандар. Жашы мындайча айтканда 40 жаштын үстү дейли. Азыркы ортоломо эмнени жашты куракталсак, 40 жаштын үстүндөгүлөрдө көбүнчө кездешет. Эми 40 жашка чейинкилерде анс деле бул кант диабет биринчи тип деп аталгандыгы үчүн, мисалы эң жаш кичинекей бейтабыбыз 10 жаш, 12 жаш кураганда болчу. Ошол куракта болуп калган. Бул эми осложнение катары эсептелинет да. Көзүнө кан куюлуп кеткени, сетчаткасына чейин, ошо торчого чейин залакасы тийгени, бул осложнение катары болуп эсептелип, ал мындай кол менен эсептесе болот андай пациенттер бир канча эле. Эң көп кездешкен кант диабетинин ретинопатиясы деп чоң жаш улууларды деп айтсак, алардыкы эми тилекке каршы эң аягында осложнение катары болуп, сетчатка үзүлүп, операцияга чейин барат. Көбүндө барышат. Ушул бул бейтаптар менен иштешип атып, алар мындай көбүрөөк кандай каталарды кетиргенин байкайсыз? Мындай дарылоодо же өзүнө алып жүрүүдө эмнелерди туура эмес кылышат? Эми эң туура эмес кылганы кант диабетинин өзүнүн ошо сахар крови дейбиз, ошонун көзөмөлгө албайт. Бир, экинчиси мындай денеге болгон зыяндуу нерселерден эми алкоголь, курение, ошолорду контролсуз болгон учурлары бар. Бардыгында эмес, бейтаптарда кездешкендерден жана көзүнө болгон сунуштамаларды аткарбагандыгы. Убагында томографиясын тартпай, убагында дарысын тамызбай, ошол эле учурда көзүнүн ичинде басым болгон болсо, глаукома деп айтып кетебиз. Аны деле контролсуз калтыргандыгы үчүн тегеренип барып ошол тамыры, мээ менен байланган тамыр эле кайра зыян тийип, көрбөй калганга алып келет да. Ошондуктан тамчыларды убагында тамызып, сахарын контролдоп, адистердин көзөмөлүндө эндокринолог, көз доктор, кардиологдун там кимиси керектүү болсо ошолордун көзөмөлүндө болгону шарт. Аны кылбай койсо, в конечном итоге эң аягында көрбөй калат же башка денелерине зыян тартып отуруп калат да. Ошо жана сиз айтып аткан мисалы чылым чегүү жана ичимдиктер, ансыз деле бул оору мындай ооруп турган организмдегилер мындай мурдакы көз карандылыктан арыла албай дайыма колдонушат да. Анан буларда дагы бир түшүнүк бар да, мисалы муну токтотуп койсо оору дагы күчөп кетиши мүмкүн, ошон үчүн мындай бирдей абалда сактап калыш үчүн дегенчи. Ошого түшүндүрө кетсеңиз, мындай таштап койсо чын эле эч коркунучу жокпу организмге? Чылымды дагы чылым менен спирттик ичимдиктерди айтасыздар бул жерде. Жок, бул жерде чылым менен спирттик ичимдиктер тез таасир берип атпайбы? Мындайча айтканда тамырын ичинен ошо көздөгү болгон тамыр болсун, жүрөк тамыры болсун, ошол эле никотин, ошол эле алкоголь тамырды ичинен жарып салып атпайбы? Мындайча айтканда кровоизлиянияга алып келип атат, кан куюлуусуна алып келип атат. Ал наоборот денесине зыян берип атат. Муну токтотуусу талап кылынат. Бул колунан келсе, эрки жетсе, чылымды дагы ташташ керек, тиги алкоголдук ичимдигин да ташташ керек болот. Аны кант диабети менен ооруп туруп, ушундай бир осложнение берип атса, почкасына, жүрөгүнө, көзүнө берип атса, аны деле уланта берсе, анда дарылаганы менен тигин да улантканы экөө бири-бирине карама каршы болот дагы, бир натыйжа болбойт. Кайра эле осложнение кете берет, күчөй берет. В конечном итоге ошо жана айткандай эле почка отказ берет, жүрөк проблемалар башталат, там кан тамырлары тыгылып баштайт, тромб башталат, көздөгү канамалар жана торчонун үзүлүшү аягында ошо көзүнүн сокур болушуна алып келет да.
Биз аларды эми срочно токтотуңуз деп айта албайт экенбиз. Айтсак деле аны срочно токтото албайт, ошол моментте токтото албайт. Күчү жеткенче чылымын азайтып, ошол эле спирттик ичимдиктерди токтотуп, ошо талап кылынат сөздүн кыскасы. Анын жанында эми бир гана бардыгы эле ошондой эмес да, башка бейтаптарда мисалы башка көйгөйлөр да бар. Ал жерде гормоналдык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Аны да эсепке алыш керек. Аны эндокринолог көзөмөлдөйт албетте, дары-дармек менен гормондорун түздүгөнгө аракет кылат. Аны да биз да эсепке алабыз. Балким башка бир гормондары ичип аткан болушу мүмкүн бейтап. Анын дагы терс таасирлери болгон болушу мүмкүн көзгө. Аны да эсепке алабыз. Биздин мына акыркы буквально кечээки пациенттерибизде да, бейтаптарыбызда гормондук дары ичкендигинин кесепетинен катарактасы тездешип кеткен мисалы. Эми бул жерде гормонуңузду токтотуңуз дей албайт экенбиз да. Дарыны ичиш керек. Ичпей койсо астмасы, бронхиальный астмасы күчөп кетет. Бирок анын терс таасири катары көзүндөгү катаракта күчөп кетти. Эми биз катаракта жасап бердик. Катаракта операциясын жасап көзүнө искусственный линза, мындай чечекейин алмаштырып бердик мындай айтканда. Бул динамикада көрүп турабыз канчалык өзгөрөт. Бирок бул дегени гормоналдык дарыларынын өзүнүн режимин, өзүнүн дозасы менен улантыш керек, токтотуп койбош керек. Кан диабети менен ооругандарда деле дал ошондой. Жүрөк дарылары болсун, өзүнүн кан диабет дарылары болсун, инсулин дозалары болсун, аны бузбай өзүнүн режиминде сактайт, улантат. Бир гана көздүкүн кылам дагы тигин токтотом, туура эмес түшүнүк болуп калат. Же болбосо кан диабеттин дарыларын ичем дагы көздүкүн тамызбай коем деген да туура эмес. Экөө бир менен параллель, бардыгы бир кетиш керек. Ооба бир жагынан кыйын, өтө көп дары, өтө бир учурда 4-5 дары ичилет. 3-4 тамчы көзүнө тамчылатышы мүмкүн. Саат сайын тамчылаткан учурлары бар. Айла жок, аны кылбай койсо өзүнө эле зыян, өзүнө эле бир мындай соколдук алып кетет да. Жана бул дарылоо өмүрүнүн аягына чейин созулуш керек, Ооба, тилекке каршы өмүрүнүн аягына чейин дарыланат, көзөмөлдө болот. Бул нерсе бир канча укол менен же операция менен бүтпөйт. Укол алган бейтаптар улам алып турушка туура келет. Уколдун таасири болбой калды дагы операция ыкмасына өттү. Операция болгондон кийин көзөмөл андан дагы строгийраак деп коебуз го, бат жасалып туруш керек. Анткени ал жерде операциядан кийинки осложнение еще күчөп кетиши мүмкүн. Ушунчалык операция, кымбат операцияны жасатып келип алып таштап койсо, анда кайра көрүүсү начарлайт. Эми өмүр бою көзөмөлдө болуусу шарт да. Чоң рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда жалпы эле негизи угармандарга көздү сакташ үчүн эң негизги эске ала турган нерселерди айта кетсеңиз чындыктайлы. Негизи бардыгына тиешелүү нерселерден биринчи көйгөй катары бул гаджеттер болуп атат. Азыркы учурда эми бул замандын талабы экен да. Гаджеттер, телефон, планшет, компьютер айырмасы жок. Колдонуусу аралыкты сактоо, колдонуу аралыгын сактоо тиктегенде жана эми биз 18 категория, 18 жаш үстү категориясын алсак 2 саатка чейин деп сунуштайбыз. 18ден чейинки категорияда мектеп учурдагы категориялардын жаш курагына карап бөлүнөт. Эми ал жерде мектеп учурундагы балдарга, окуучуларга жарым саат, 1 саат аралыгын деп сунуштасак болот. 5 жашка чейин, эми азыр 5 жаш десек да болбой атат. 3 жашка чейин жок дегенде такыр эле гаджеттерди бербеш керектигин айтабыз. Анан көзгө болуп аткан бир өзгөрүүлөр болсо, көрүүсү начарлап, же болбосо жана көрүп аткан предметтер, мурдагы көрүп аткан алыстыкты көрө албай калып атса, кечки машинеде айдап баратканда, унаада айдап бараткан учурда кыйналып атса, сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнө болуш керек дагы, аны дарылаш керек. Кан диабети маселесине келсек, бул жерде биз айткан, жогоруда айткан бүт требованиялар дейли, ошолорду эсепке алып, анан убагында дарылануусун сунуштайт элек, суранып калат элек. Негизи жалпысынан ушул. Чоң рахмат, сизге убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз диабеттик ретинопатия жөнүндө сүйлөштүк. Суроолорго офтальмолог Азиз Юлдашев жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00
Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.